Assalamu алейкум туугандар. Бүгүн силерге жакшы жаңылык менен бөлүшөбүз. Жакшы кабарларды беребиз. Бизнес боюнча, Дубай боюнча. Бул азыр фри зона деп коет. Дүйнө жүзүндө товарлардын, миллиарддардын, миллиарддардын баардыгы ушул жерде айланат. Эң чоң компаниялардын баардыгы ушунун ичинде, логистикалардын баардыгы ушунун ичинде. Азыр кирип көргөзүп беребиз. Бул жака азыр гейт пас деп коет. Ошондой менен киресиң. Же болбосо сен ичинде иштеген компанияңдын документтери болуш керек. Болбосо жөн гана адам келип кирип кете албайт. Свободный зона деп коет. Дүйнө жүзүнүн баардык иштердин баардыгы ушул жакта айланат. Ушунун ичинде биз азыр склад ачканбыз. Кандай экен, эмне экен баардыгын силерге азыр бизнес боюнча кенен айтып беребиз. Азыр ичинен көргөзөбүз. Урматтуу туугандар, мынакей сиздер көрүп аткандар бул жерде складтар. Булардын баардыгы чоң гигант компаниялар. Булардын баардыгы ушу дүйнө жүзүнөн алып келип Дубайга алып келип сатышат. Дубайдан кайда дүйнө жүзүнө тарайт кыскасы. Бул жерде бир корпустун баасы, мондай бир складтын баасы азыр 5 миллионго 6 миллион реалга дагы берем десең дагы жок. Булардын баардыгы кезинде алып койгондар алып койгон. Бул жакта биздин партнерубуз бар. Ошо менен чогуу биз азыр өз Дубайга келген максаты биз да ушулардан алып сатчык элек. Бирок максат кийин ушул рынокко кирип, биз дагы башка жактан дүйнө жүзүнөн ташып келип, кайда дүйнө жүзүнө сата турган план бар болчу. Ошол пландар максатыбызга жетип атабыз, сатып атабыз. Аллага шүгүр, азыр офисибиздин ички жагын көргөзүп коёк силерге. Туугандар, лидер эми Давсанын фри зонанын ичинде. Аллага шүгүр, алхамдулилля, ушул күндө көктөмдө күткөнбүз. 6 айда ремонт кылдык. Бул жакта Абдуразак деген Индиядан партнерубуз бар. Бир тууганыбыз ошолор менен чогуу биргеликте бул жака келип үтүз алып, бул жакта переговорлор болот. Биз логистика товарларды аз дагы ар жака бир жака сатып атабыз. Кулай бурда дүйнө жүзүнөн алып келип атабыз. Акырын кыймылдап атабыз. Мынакей иштерин көргөзүп коюк. Бул жакта лидерлер бар. Бул жакта келечекте Кудай буйрса. Assalamu алейкум. Кахале ача, кайсы? Биздин балдар, биз да балдарды окуу кылып атабыз. Айтишник балдар, тилди билген балдар болсо ушул жака да кийин өзүбүздүн балдардан алып келебиз. Азыр Ильяс деген инебиз колунда бул жакта директор карап атат. Ушундай тилди билген мыкты балдар болсо өзүбүздүн балдардан алып келип иштетет. Бул жакта туугандар рабочийлерибиз. Арик Кылшат. Бул жакта складтарда кармалып, ушул жактан кайда биз не только товар сатабыз, логистика да кылабыз. Россияга, Азербайжанга, Кыргызстанга да карго бар да, карго товарлар. Азыр эми Россияга основном акцент Россияга болуп атат. Согуш болбой эле койсун, бирок санкция болуп турганы кыргыздардын көбүнө эле Кыргызстанга аябай эле пайдасы тийип атат. Кыргыздар да машинелерин сатты, швейнилерин сатты, кыскасы жакшы болуп атат. Россияга азыркы күндө объемдордун көбү Россияга кетип атат. Мына мойдун упаковать этилет. Товарлардын көбү кетти. Ушунун ичинден товар келип, бул жакта бүттүгү документациясы менен бул жакта налог төлөнбөйт. Ушул зданиядан сыртка чыгып кетсе, Дубайга шаарга чыкса налог төлөнөт. Ушунун ичинде алынып сатыбызда, ушунун ичинде кайнай берет да бардыгычы. Биз азыр ушул товарларды алып келдик, кайда Дубайдын ичинде эле сатабыз. Ал дальше алып кетип, нар жакка, Африкага, ким кайка алып кетет. Ушунун ичинде кыскасы кайнай бересиң да, движениянын баары ушундай. Азыр экинчи этажыбызды көргөзөйүк эми. Туугандар, экинчи этажыбызды көргөзбөйүк. 6 айда ремонт кылдык. Ремонт кылып турганда айына $20,000 минуска кетип. Нормально. Бул жерде биздин ошо немелер келгенде товар ала тургандар, каргоозун кылып бере тургандар, бардыгы коноктор бар. Ушул жерде переговорлор болуп жатат. Бул жак Ильяс деген инебиздики, ошо менеджер бардыгын карайт, ошо логистикалардын баардыгы. Бул жакта команда жок, өзү иш болбойт негизи. Бул жакта Бека деген инебиз бар, полный товарды башка жактан, ушу Гонконгдон, нар жактан, жактан заказ кылгандардын баардыгын Америкадан соода жүргүзгөн баары ушул отделде болот. Андан кийин бул жакта партнерлор мен офисим бул жакта. Складты бияктан карап турабыз. Металл кээде, металл чыкты. Ушундай туугандар, мааниси максаты жок жигитке мааниси күн батат деген ар бир нерседе план болуш керек. Ушу Дубайга 2014-жылы келгенбиз. Келгенде биз да ушундай болсо деп пландап ушуга аракет кылдык. Ушул күндөргө жеттик, Кудай буйрса. Эми бул жакта действительно миллиард айландырган компаниялар да, договорой миллиардерлер бар да. Келечекте Кудай буйрса биз да ушулар менен чогуу азыр иш кылып атабыз. Процесс жүрүп атат, жакшы. Аллах таала берем десе, жолуң ачса, Аллах таала акылга же акчага карабайт да. Аллага таянып, тоокел кылып ишти кыла берсе, Кудай буйрса
кээ бир партнерлор боюнча, инвесторлор боюнча сурап калат. Мындай серьезный суммалар болсо келсеңер болот, жок иш кылсак болот. Гонконгдон эмне алып келебиз, Америкадан эмне ташып келебиз, спорт менен эмне алып келебиз, Кытайдан эмне алып келебиз, бардык карталардын бардыгын чийип беребиз. Келечекте азыр биз ушул жакта Кыргызстанда эле лидер эмес, Дубайда дагы компаниялардын арасында лидер болгон максатты койгонбуз. Бирок иншалла Алланын жардамы менен ошол максатка жетебиз. Кудай буйрса азыр мынакей Samsung'ду, iPhone'ду, Xiaomi'лерди ушунун ичинде дагы азыр дистрибьюторлор менен да переговорлор болуп атат. Келечекте Кудай буйрса мыкты бир компанияларды тарых жарата турган компаниялардын бири болобуз деп максат койдук. Кудай буйрса ошол максатыбызга силердин жардамыңар менен, дуаңар менен, силерден дуа эле керек бизге колдоп турсаңар, Кудай буйрса көп ийгиликтерди жаратабыз. Ушул жакка жөн эле жаратып койбостон кыргыздардын балдарын алып келип жумушка орноштуруп, бүгүнкү күндө алдыбызда 20 бала өзүбүз тарбиялаган балдар бар. Андан тышкарыда башка балдарды да Кудай буйрса алып келип ушул жакка жумушка жайгаштырып, келечекте жөн гана жашап өтпөй, жасап өтөйлү деген дагы пландар бар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.